Assalamu алейкум асыл затайымдар. Жай келди, күн ысыды, колтук, кол, буттардан тер тынбай чыга баштады. Тер чыгып эле калбай сасып да кетип жаткан маалы. Мындай көйгөй сизде да болсо, бул видео сиз үчүн. Алгач эмне себептен адамдан тер чыгарын билсек. Адамдын организминде 2 миллионго жакын тер бездери бар. Алар күнүнө 600 граммдан 900 граммга чейин тер бөлүп чыгарат. Аялдарга караганда эркектер көп тердешет. Бул нормалдуу көрүнүш. Ал эми эмне себептен көп тер чыгат жана сасык болот дегенди карай турган болсок, терди жөнгө салуучу нерв системасынын бузулушу, бөйрөктүн үстүндөгү безден сезгенгени, кан айлануу менен зат алмашуунун бузулушу теринин көп чыгышына алып келет. Мындан тышкары кара жумуш жасаганыңызда жана сууну көп ичкениңизде көбүрөөк тердейсиз. Адамдын терисинде 82 миңден ашык бактериялар бар. Алардын 100 миңден ашыгы колтуктун астында жайгашкан. Күн ысыганда алар тез көбөйүп, тер бездерин сезгентишет. Бактериялар калдыктарын чыгарышат. Ошол себептен сасык жыт пайда болот. Эмне тамак жесеңиз, колтугуңуз ошондой жыттанат. Мисалы, ышталган балык, пияз, чеснок, колбаса жегенде өтө сасып кетет. Бир жакка чыгып жатканда андай тамактардан алыс болуп турганыңыз жакшы. Эми көп чыккан терден кантип кутулабыз? Эң эле биринчи гигиенаны сактайбыз. Болушунча тез-тезден колтукту бөлмө температурасындагы суу менен жууп туруңуз. Ислам дини гигиенаны сактоого үйрөтөт. Ошондуктан даарат алган сайын жууп турсаңыз болот. Бирок бул бир канча саатка жеткени менен кайра эле тердей бересиз. Кийинки сунушум аптекада сатылган формедрон суюктугу. Аны колтугуңузга, бутуңузга сүртүү менен 2-3 күн көп тердебей жүрөсүз. Бирок аллергия болушуңуз мүмкүн. Андыктан абайлаңыз. Бирок көп адам ушул ыкманы колдонгонун билем. Дезодоранттар жана антиперспиранттар дагы тердөөнү азайтат. Бирок алардын да аз убакытка жана көп убакытка чейин жардам бергендери бар. Көп колдонуу аял затынын ден соолугуна зыянын тийгизет. Андыктан элдик ыкманы колдонуп, колтуктун тердөөсүнөн жана жагымсыз жытынан биротоло арылсаңыз болот. 2 литр кайнак сууга 60 грамм ромашка салып, 1 саат демдейсиз. Ага 2 аш кашык аш соодасын салып аралаштырасыз. Мындан кийин күн сайын эринбей, бир нече жолудан маалини даярдалган каражатка малып, колтугуңузга сүртүп турасыз. Жыйынтыгы көпкө күттүрбөйт. Кайыңдын жалбырагын жыйнап, аны 2 аш кашык өлчөмүндө 1,5 литр кайнак сууга салып, 5 мүнөткө кайнатып аласыз. Тердеген жерди күнүнө бир нече жолу сүртүп турасыз. Бирдей эле өлчөмдөгү ашкана содасы менен лимон ширесин аралаштырып, аны таза, кургак колтукка сүртүү ыкмасы жогорудагы көйгөйдөн кутултат. Кечинде сууга түшкөн соң 1 литр сууга 2-3 чоң кашык алма уксусун аралаштырып, таза чөпүрөктүн жардамы менен аны колтукка сүртүү сунуш кылынат. Ал өзү кургашы шарт. Эскерте кетчү нерсе, уксусту көп колдонбоңуз, териңизди күйгүзүп алышыңыз мүмкүн. Эртең менен үйдөн чыгып баратканда чийки картошканы жука тилимдерге кесип, колтукту аны менен сүртүү керек. Же болбосо колтукка кыпчып бир аз туруу керек. Андан кийин өзү кургашын күтүү зарыл. Мындай ыкмадан кийин күн бою колтуктан жагымсыз жыт келбейт. Эсиңиздерге түйүп алчу нерселер төмөнкүлөр. Эч качан бирөөнүн кийимин кийбеңиз. Ал жакын курбуңуз болсо дагы. Өзүңүз дагы бербеңиз. Эгерде колтугунда грибоктор болсо, сизге жугуп, сиз дагы кыйналасыз. Спорт залга бараардын алдында жана кара жумуш жасаардын алдында дезодорант колдонбоңуз. Тер менен керексиз нерселер чыгып кетсин. Жогорудагылардын кайсынысын колдонсоңуз дагы таза, кургак колтукка сүртүңүз. Антиперспиранттарды күнүнө бир гана жолу колдонуңуз. Сиз кандай ыкмаларды колдоносуз? Аны комментарийге жаза кетиңиз. Эгерде маалыматтар жакса, класс басыңыздагы подписка болгонду унутпаңыз. Сулуулук, дин, ден соолук жана үй бүлөгө байланышкан маселелериңиз болсо жазыңыз. Чогуу чечкенге аракет кылабыз. Мени менен болгонуңуздарга ыраазычылык. Assalomu alaykum.